Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Талас шаарынан 35 сотук участогу менен жашаганга тамы менен бизнеске дагы өтө ылайыктуу жерден участок сатылып атат. Бизнеске деп участок издеп жүргөндөр болсо, анда эмесе дарегине көңүл буруңуздар. Бул мынакей биздин кадимки эле Талас шаарында мал базар. Мал базарынын жанында эле мынакей ушул светофорду көрүп атасыздар. Чоң жолдогу мал базарга кайрылган поворот. Ошол светофордон кайрылганда эле сол тарапта экинчи там туугандар. Бизнестин бардык түрүнө ыңгайлуу, жем сатса болот, чөп сатса болот, кой сатса болот. Убагында бул жерде чубак деген таксырды билсеңиздер керек. Бул жерде жакшы иш кылган экен. Чөп да сатса болот экен, туз сатчык дейт, көмүр сатчык дейт. Кыскасы местасы дагы аябай ыңгайлуу жерде. Кой байлаганга сарайы, сеновалы менен тамдын ичинде тартып берем туугандар. Бул жерде 2 документ, 15 сотугунда өзүнчө документ, ал эми 20 сотыгында үй менен өзүнчө документ. Калоочулар болсо 35 сотыкты чогуу алсаңыздар да болот. Кааласаңыздар бөлүп алсаңыздар дагы варианттарды карайбыз. Бул жакта каркастар да бар, сарай курганга, бука байлаганга, кой байлаганга, кыскасы аябай сонун жерде туугандар. Мал базарга да жакын, малга тиешелүү, каалаган бизнести кылсаңыздар ыңгайлуу. Дагы бир айта кете турган нерсе туугандар, Кудай буйруса жакынкы күндөрдө Көктөкойдон баштап центральный канализация өтөт экен. Центральный көчөгө канализацияга туташтырып койсо да мүмкүнчүлүк бар дейт. Өзүңүздөр көргөндө караңыздар. Могул жерге аябай чоң дөң кылып 80-90 хова грунт төккөнбүз дейт. Аябай бийик, бул жерде сырайыс дагы жок дейт. Тамдын узуну болжол менен 20-га 10. Бул жагын огородун караңыздар. Көчө тарапка кеткен узунунан алма багы менен үйдүн ичине киребиз азыр. Бисмилла, киргенде эле прихожка, сол жакта кухнясы, андан кийин коридор, коридордон түз бир спальный бөлмө, сол жака конок бөлмө, оң жагына дагы бир балдардын уктай турган бөлмөсү. Баасын туугандар $100,000 сурап жатышат. Варианттар болсо айтып содалашып көрөсүздөр. Ушундай чоң участок издеп жүргөн досторго, бир туугандарга жөнөтүп коюңуздар.